Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2025-жылы чыгып 10 бөлүктөн турган Окуу тайпасы аттуу сериалдын толук таржымалын көрөбүз. Каарманыбыз мектепти мыкты бүтүрүп, чоң окуу жайга өтүүнүн аракетин көрүп, мектепте ага күн сайын кол салуулар болсо дагы ал нерсеге көңүл бурбай окуусун гана окуй берет. Анда эмесе даяр болсоңуздар баштадык. Тасманын башталышы, көз айнегин тагынып алуу ар дайым окууга гана көңүл бурган Юн Гаминди көрөбүз. Гамин канчалык аракет кылып окуу менен гана алек болбосун эч эле аракетинен майнап чыкпай, үйдө дагы мектепте дагы окуу менен гана алек болгондугуна карабай тесттин жыйынтыгы менен эч эле ийгиликке жетишпей койду. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Юсон деген жалаң гана жаман балдар окуган мектеп жөнүндө угуп калат. Анда Гамин мен ошол мектепте жакшы окугандардын катарына кошуламын деп Юсон мектебине которулуп, бирок бул аракети деле жыйынтык бербей ал жакта деле акыркылардын катарына кошулду. Ты тупой. Ошондо гана каарманыбыз канчалык аракет кылбасын өз алдынча окууда эчтекеге жетише албастыгын түшүнүп, классындагы балдардын арасынан Ким Се-хюнду карап ошону тандайт. Анткени классында күн сайын уруш талаш ызычуу болгондугуна карабай Ким Се-хюн дагы окууга аракет кылып, буга чейинки тесттин жыйынтыгында каарманыбыз 220 окуучунун ичинен 219-орунду алса, аны менен окуган Ким Се-хюн 2-нчи орунду алган болчу. Ошондуктан каарманыбыз анын жанына барып экөөбүз чогуу тайпа түзбөйлүбү деген сунушун айтат. Анткени Гаминдин оюнда жакшы окугандарды чогултуп алардан бир тайпа түзүп, алардын жардамы менен өзү дагы окууда жетишкендиктерди жасаймын деп ниет кылып жаткан. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Бирок каарманыбыз бул оюн баштай эле ал жерде тоскоолдуктар башталат. Анткени ал жерде окуучулар мугалимди деле тоготпой каалаган учурда мушташ уюштуруп, мугалимдер дагы ал жерге чыдабай тез-тезден алмашып турушат экен. Ал эле эмес, мектепте Йонбек деген кылмыштуу топ бар болчу. Анын башында Хан деген бала туруп, ал атайын тиркеме жасап чыгып, тиркемеде мектептин атамандарынын катар белгилери жазылыптыр. Ошондуктан адамдар тиркемедеги алдыңкы катарларга жылыш үчүн ар дайым мушташтарды уюштуруп, кыскасын айтканда мектепте жакшы иш кылууга эч эле мүмкүнчүлүк жок экен. Эң эле кызыгы, ал жердеги кылмыштуу Йонбек тобунун башчысы Хан буга чейинки тесттердин жыйынтыгынан эң биринчи орунду алган жакшы окуган бала экен. Гамин, ты талантлив физически. Тасманын ушул бөлүгүндө Гамин көз айнек тагынып алсыз көрүнгөндүгү менен чындыгында өтө күчтүү спортчу экендигин билебиз. Ал 3-чү классынан баштап спорт менен машыгып жакшы ийгиликтерге жеткендиктен, машыктыруучусу ага кайрылып, сен сабак окуганга аракет кылганыңдан пайда чыкпай жатат го. Андан көрө спорт тармагында кетпейсиңби деп айта берчү. Бирок каарманыбыз мектепти жакшы бүтүрөм деген оюнан эч эле кайтпай коет. Анткени ал мурдагы мектебинде ар башка окуу тайпаларына кошулайын десе, каарманыбыз жакшы окуй албагандыктан эч бир тайпаны өздөрүнө кошушпай, бул келесоо эмнеге аракет кылып жатат деп шылдыңдап дагы коюшат. Ошондуктан Гамин өз алдынча тайпа түзүүнүн аракетин көрүп жатыптыр. Бирок Сохён эч эле анын сунушун кабыл албай жаткан. Я правда не знаю. Ошондой күндөрдүн биринде Сохёнду өздөрүнүн эле классындагы Хён У деген бала ортокмокко алып, союлу менен чабайын деп калган мезгилде Гамин келип куткарып калат. Каарманыбыз мындан соң Хён Уну бир сокку менен эле эсинен кетирди. Бирок Ли Хён У эртеси күнү келип эле каарманыбыздын башына отургуч менен чаап, кече мага кол салган ушул беле гана бардыгыңар класстан чыккыла деп балдарды чыгарып жиберип каарманыбыз менен мушташа баштайт. Бирок Гамин аны менен мушташкысы деле келбей, сокку деле өткөрбөй, качан гана Хён У анын дептерин өрттөп жибергенде катуу жини келди. Көрсө Гамин колу бутун ичке өзү сулууча келгендиги менен Марселде эле мушташат экен. Анткени ал Хён Унун эч бир соккусун тоготпой бардыгынан быйтап, тескерисинче Хён Унун өзүн уктата чабат. Я сказал, я присоединюсь к твоей учебной группе. Бул окуядан кийин Сохён каарманыбыздын сунушуна макулдугун берип, окуу тайпасын түзүүгө унанып, экөө жакындан таанышып, ортодо достук дагы пайда болот. Бирок мектепте окуу тайпасын түзүү үчүн эң аз дегенде 5 окуучу керек экен. Ошондуктан каармандарыбыз аларга жаңы эле класс жетекчи болуп келген Ли Хан Гён менен сүйлөшүп, мугалими дагы алардын оюн колдоп, окуу тайпасын түзүүсүнө макулдугун берет. Анткени бул мектепке жаңы эле келген Ли Хан Гён ал жердеги окуучулардын эч эле окууга болгон кызыгуусу жок экендигин көрүп, кандайдыр бир жол менен болсо дагы мектепти жакшы жакка буруунун аракетинде жүргөн.
Ошондуктан мугалим эгер жардам керек болсо мен көмөк көрсөтүүгө даярмын деп өзүнүн жардамын сунуштайт. Эми каармандарыбыз өздөрүнүн катарлаштарды издешип мектептин ар кайсы жерлерине жарыялар дейли. Бирок канчалык аракет кылышса дагы эч биринин окуу тайпага кошула турган ою жок экен. Бул убакта тескерисинче Ганмин тууралуу жаман сөздөр пайда болуп, атактуулук ушактан башталат дегендей каарманыбыз тууралуу ар кандай ушактар чыгып, ал мушташканда бутунан өрттөр чыгып өтө күчтүү бала экен. Ага каршы чыккандардын бардыгын жок кылып жатат. Сыягы калп эле окуу тайпасы деп өзүнө банда түзүп жатат окшойт. Жанындагы Сохёнду коркутуп эле өзүнө дос кылып алды деп окуучулар бири-бирине айтышып, Гамин тууралуу сөздөр көпчүлүгүнө тарагандыктан андан кээ бирлери корко баштайт. Каармандарыбыз болсо бул убакта окуу тайпасына эч ким келбей жаткандыктан кабатырала башташып, Гаминдин оюна бир нерсе келип, биз андан көрө окуучулардын көздөрүн аңдайлы. Алардын көздөрүнөн окугусу келип жаткандарды сезсе болот. Эгер ошондойлорду байкасак дароо эле өзүбүзгө тартабыз деп Сохён экөө ар кайсы окуучулардын көздөрүн аңдай башташат. В этой школе ты не найдешь никого, кто хочет учиться. Бирок каармандарыбыз бул жолу деле өздөрүнүн катарына эч бир адамдарды табышпай маанайлары түшүп, көңүлү жок олтурган мезгилде мугалими келип алардын көңүлүн көтөрүп, балмуздак алып берип жакшы сөздөрдү сүйлөп олтуруп калышат. Мындан соң каармандарыбыз үйлөрүнө тарашып, Гамин китептеринин бири мугалиминде кетип калгандыгын түшүндү. Ошондуктан китебин алайын деп үйүнө баргандан кийин кайрадан мугалиминин үйүнө жөнөп, бул убакта мугалим Ли Хан Гён үйүнө келсе, үйүнүн эшиги ачылып туруптур. Көрсө буга чейин каарманыбыздан келтек жеген Хён У анын үйүнө бир топ балдар менен келип алган экен. Ал жаңы келген мугалимге суроо салып, менин угушумча сиз өтө мыкты мугалимдердин бирисиз. Бирок эң жаман мектептердин бирин тандап бизге мугалим болдуңуз. Мен сиздин жана Йонбек тобунун башчысы Хандын ортосунда эмнеңиздер бар экендигин билбеймин. Бирок ал мага сиздин сабак берүүңүзгө тоскоолдук кылгының деп буйругун берди. Мен ал буйрукту аткарбай кое албаймын. Хан мектебибиздин атаманы деп мугалимин коркута баштайт. Ошол маалда эле ал жерде бейтаныш бирөө пайда болуп, мугалимди ал жактан алып чыгып кеткендигин көрөбүз. Көрсө бул бала Юсон мектебинин окуучуларынын бири Пак Кён экен. Ал мугалимди канчалык куткарганга аракет кылбасын келгендер ар тараптан курчашып, Пак Кён алар менен мушташа баштап бир топ эле каршылык көрсөтүп, бирок көпчүлүк аны оңой эле жеңип койду. Ошол мезгилде китебине кайтып келген каарманыбыз дагы жетип келиптир. Ал мугалиминин өмүрү коркунучка түшкөндүгүн көрүп дароо эле келгендер менен мушташа баштап, алардын колунда союлу жада калса чынжыр бар экендигине карабай эле үстөмдүк кыла баштады. Топтолгон балдар каарманыбызга канчалык каршылык көрсөтүүгө аракет кылбасын эч эле аракеттерини майнап чыкпай, бир нече убакыттан кийин эле бардыгы ордунан тура албай жатып калат. Биз ушул жерде Пак Кёндун мектепке жаңы эле келгендигин, буга чейин Америкада окугандыгын, жана апасы кандайдыр бир себептер менен кайтыш болуп, өзү дагы бычак жегендигин түшүнөбүз. Бирок мугалимди эмне себептен куткарып калгандыгы азырынча белгисиз болуп калып кетти. Ошентип эми окуя аягына чыгып, Гамин мугалиминин аман калгандыгына кубанып, буга чейин эжекесинде кетип калган китебин алып кетет. Көрсө ал китеп Брюс Линин мушташуу ыкмалары тууралуу китеп экен эле. Гамин эртең менен сабакка чейин машыгуу учурунда Брюс Линин ыкмаларын колдонуп, денесин чыдамкайлыкка үйрөтөмүн деп китепти атайын сатып алган болчу. Бул окуялардан кийин Хён У дагы ага буйрук берген хан дагы камакка алынып, бирок ханга эч кандай айып тагылбай оңой эле чыгып кетет. Биз мындан соң эркектердей мушташкан ошол эле мектепте окуган окуучулардын бири Ли Джи У деген кыз менен таанышабыз. Көрсө бул кыз буга чейин камакка алынган Хён Унун эгизи экен. Көрсө Джи У эгизи Хён У менен ата-энеси жок чоңойгондуктан, коргоочусу жок, өзү спорт менен машыгып аябай күчтүү кыз болуп чоңоюптур. Бирок Джи У дагы курбу кызы Хивон менен жакшы окуганга аракет кылып жүргөн. Ошондуктан эки курбу бир күнү каармандарыбыздын жардамасын көрүп калып аларга кошулууну чечишет. Муну уккан каармандарыбыздын кубанычы койнуна батпай, эми саныбыз 4кө жетти деп сүйүнүп, бирок маселе ошону менен эле токтоп калган жок. Анткени биз буга чейин билгендей ал жерде атамандардын тизмеси бар эле. Юнгаминдин күчтүүлүгү тууралуу ушак тарагандан кийин аны менен мушташууга балдар келе баштап, окуу тайпасынын тынч отуруусуна тоскоолдук кылып терезеге ташыргыта башташат. Ошондой учурлардын биринде Гамин жини келип терезеден секирип эле келген баланы уктата чапты. Бул окуялардан кийин чачы боелгон Ли Джун деген бала менен тааныша баштайбыз. Бул каарманыбыз жашоосунда атаман болууну гана максат кылып баскан турган жеринде мушташуу менен элек болуп, машыгуусун токтотпой мектептеги күчтүүлөрдүн бардыгы менен мушташып чыгат. Бирок өкүнүчтүүсү Ли Джундун мушташты өздөштүрүүсү эч эле оңунан чыкпай, күчтүү мушкерге айланбай барган жеринде эле келтекчеп кала берет. Ошондой күндөрдүн биринде Ли Джун дагы Юсон мектеби тууралуу угуп ошол жакка өтөт. Каарманыбыз ал жакка келип эле атаман талашууда мушташуусун баштап, бул жолу көбүн жеңип, бирок 17-орунга келгенде эч эле өтө албай койду. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Юнгаминдин мыкты мушташкандыгын көрүп, анын окуу тайпасына кошулуп Юнгаминде мушташканда үйрөнүүнү чечиптир. Ли Джундун тайпага кошулам деген сөзүн уккан каармандарыбыз кубанып кетип эле анын түпкүрдөгү максатын билбей, дароо эле өздөрүнүн катарына кошушуп, эми саныбыз 5ке жетти деп кубана башташат.
Бирок бир күнү Ли Джун чогулушка келбей, каармандарыбыз анын кайда экендигин табышпай, издөөгө аракет кылып жатышкан мезгилде алардын жанына Пак Кён келет. Көрсө Пак Кён Ли Джундун кайда кеткендигин көргөн экен. Буга чейин сөз болуп жаткан Йонбек кылмыштуу тобу күчтүү балдарды тандап, аларды беттешке чакырып, беттештен өтө турган болсо өздөрүнүн катарына кошуп турушкан. Көрсө Ли Джун так эле ошондой беттешке кетиптир. Бирок 3 каарманыбыз анын артынан барган мезгилде Ли Джун бачагы чыгып, бети башы канжалап жеңилип жаткан болот. Анда келгендер үчөө тең ал жердегилер менен катуу мушташып, Юнгамин атаандашын оңой эле жеңип, шериктерине дагы жардам берет. Акырында Йонбек кылмыштуу тобунун мүчөсү кулактары сынган Чанхо калды. Ал өтө күчтүү болгондуктан Юнгаминге соккуларды оңой эле өткөрүп, каарманыбыз буга чейин жарым күчү менен эле мушташып жаткандыктан жини катуу келди. Жини келген каарманыбыз каршылашына өтө катуу соккуларды өткөрүп, акырында Чанхону ордунан тургуз кылып сабап салат. Окуядан кийин каармандарыбыз тартип сакчыларды чакырышып, алар Йонбек кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн кармап кетишип, тергөөчүлөрдүн бири эгер дагы маселе жарала турган болсо мага коңгуроо кылгыла деп байланыш сандарын таштап кетет. Ошентип эми 5 каарманыбыз WhatsApp'тан акыреттик достор деп группа ачышып, окуу тайпасын түзгөндүгүнө кубанышып бири-бири менен баарлаша башташат. Алар мугалим Ли Хан Гёндун жардамы менен мектептен атайын бир бөлмө ала турган болушуп, эми эч кандай тоскоолдугу жок, сабак менен гана алек болгонго мүмкүнчүлүк алышты окшойт. Ал эле эмес, каармандарыбыз Түштүк Кореянын борбору Сеулга чейин бара турган болушуп, ал жактагы мыкты мектептердин окуу тайпалары менен тажрыйба алмаштырганга мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой учурлардын биринде каармандарыбыз Сеулдагы Ман Ил деген мектепке барыш керек болуп, Юнгамин адашып анын жанындагы Мангик деген мектепке кирип кетет. Ман Илде сабакты жалаң гана мыкты билген балдар окуса, анын жанындагы Мангикте Кудайдан жөө качкандар окуйт экен. Ошондуктан каарманыбыз ал жакка кире эле мектептегилер сайыла баштады. Бирок алар сыртынан жөнөкөй көрүнгөн Гаминге тийишип адашып калышты окшойт. Анткени каарманыбыз ал жердегилердин бардыгын сабап, жада калса буга чейин Ман Ил мектебинде окуп кыйноо көрүп жаткан баланы дагы куткарып калат. Көрсө ал жердеги келтек жеп жаткан бала так эле каармандарыбыз менен тажрыйба алмашуучу балдардын бири экен эле. Гамин мындан соң достору менен байланышып кайрадан Ман Ил мектебине барып, өздөрүнө окшогон окуу тайпасы менен биргеликте сабак өткөрүшүп, алар менен достошуп кете турган болуп коштошо башташат. Анда буга чейин каарманыбыз өкүрлөрдүн колунан куткарып калган бала Гаминге ыраазычылыгын билдирип, анан дагы Юнгаминден кечирим сураганы жетишет. Көрсө бул бала буга чейин каарманыбыз менен бир мектепте окуп жүрүп, Гамин алардын окуу тайпасына кошулайын десе каарманыбызды тоготпой кошпой койгон балдардын бири экен. Ошондуктан ал Гаминди көрүп дароо эле таанып, жаш кезинде кылган иштери үчүн кечирим сурады. Эми кандай болбосун каармандарыбыз кайрадан өздөрүнүн мектебине кайтып келишип, аларга бөлүнгөн бөлмөнү көрүшүп, ал жер чаң басып желелеп, эч кимге кереги жок бөлмө берилгендиктен тазалай башташат. Ошентип көп өтпөй эле алардын окуу бөлмөсү дагы даяр болуп, мугалими каармандарыбызга сабак өтүп жакындагы боло турган тестке 20 эле күн калды. Эми силер өзүңөрдү көрсөтүшүңөр керек, жок дегенде азыркы ээлеген ордуңардан 10 сап өйдөгө чыккыла. Ошондо жакшы жыйынтыкка жетишесиңер деп каармандарыбызга күч кубат берип, бирок бардыгы эле алар каалагандай жакшы боло берген жок. Анткени сабакты жакшы окуган Сэхёндун үйүндө ар дайым ызы чуу болчу. Ал апасы жок, атасы менен гана жашагандыктан атасы сабагыңды ташта деп урушуп, өзү көп ичкендиктен иштеп мага жардам бер деп тилдей берчү. Ошондуктан Сэхён кээ бир учурда атасынын тилин укпай эшикке чыгып кетип, жалгыз жүргөн мезгилинде кээ бир учурда мектептеги балдардан келтек жей баштайт. Бул абалды көрүп калган Юнгамин досуна мушташканды үйрөтө баштап, ошондой күндөрдүн биринде Сэхён көптөн бери жаман көрүп жүргөн баланы өзү эле жеңип коет. Бул окуядан кийин каармандарыбыз Юнгаминдин үйүнө барып, анын апасы баласын өтө кеч келгендигин көрүп, анан дагы досунун бети башы кан экендигинен кабатыр ала баштайт. Ошондуктан Юнгаминдин апасы Чон Михон баласынын окуу тайпасын чогултуп, алардын мугалими Ли Хан Гён менен сүйлөшө баштайт. Көрсө каарманыбыздын апасы Гамин бул мектепте жакшы окуй албай турган болсо башка мектепке котороюн деп жаткан экен. Бирок алардын сүйлөшүүсүнө тоскоол болуп эле ал жерге союлдарын көтөрүп балдар кирип келди. Алар өздөрүн Йонбек кылмыштуу тобуна тиешелүү экендигин айтышып, келген максаты мугалим Ли Хан Гёнду жок кылмай болушат. Анткени аларды башчысы Хан жөнөткөн болчу. Себеби буга чейин мугалим Ханга каршы арыз жазып, анын үстүнөн териштирүү жүргүзүп кылмыштарынын бардыгын ачууну каалап жатыптыр. Ошондуктан ал жердегилердин бири келип эле мугалимди чабууга даярданды. Бирок ошол маалда эле кол салган баланы Гаминдин апасы учурат эбет. Көрсө каарманыбыздын апасы Чон Михён таеквондо уюмун жетектеген өзү дагы чемпиондордун бири экен. Муну көрүп бардыгынын оозу ачылып, ал жерде катуу беттеш башталып, келгендердин колунда таяк жыгач болгондугуна карабай каармандарыбыздан келтек жей башташат. Ошондой учурда келгендердин башчысы колундагы жаракат берүүчү тапанча менен мугалимди атып жиберип, бирок аны Чон Михён куткарамын деп өзү жаракат алат. Ошентип бул окуядан кийин каарманыбыздын апасы ооруканага түшүп, Юнгамин маселе эмнеден чыккандыгын териштире баштап, буга чейин бир пайда болуп бир жок болуп жаткан Пакка жолугат.
Көрсө бул Пактын апасы дагы бир мезгилде Юсон мектебинде мугалим болуп жүрүп, ошол Йонбек кылмыштуу тобунун айынан көз жумган болот. Пак ошондуктан бул мектепке келип апасынын өлүмүнө күнөөкөрлөрдү табамын деп аракет кылып, бирок хандын жанында өтө күчтүү балдар бар болгондуктан ага такыр эле жете албай коет. Бирок бул нерселер Юнгаминди токтоткон дагы жок. Анын апасы ооруканага түшүп калгандыктан жини келип эле барып ханга кол салып, Пак айткандай эле ага жетпей 3 жан сакчысы менен мушташа баштайт. Юнгамин ал үчөөнү алы жетпестигин түшүнүп башкача ыкмаларды колдонуп, бирөөсүнүн көзүнө колун сайып алса, бирөөсүнүн талдуу жерин мыкчып салат. Согушта бардык ыкмалар жакшы дегендей каарманыбыз үчөөнү ошентип 3 жакка сулайтты. Андан соң мектепте окуучулар мугалимдердин бардыгы топтолуп турган жерге барып, элдин көзүнчө эле ханды ошол жерде бастырып салат. Бирок ал жерде мугалимдер дагы болгондуктан мушташ уланбай эле токтоп калды. Бул окуядан кийин Юнгаминдин аты далайга кетип, буга чейин ханга эч ким кол көтөрө албагандыктан Гамин ханды элдин көзүнчө урду деген сөздөр тарай баштайт. Бул окуялардан кийин буга чейин каарманыбыздан келтек чеген 3 баланын бирөөсү чачы сары Сончул менен таанышабыз. Ал Гаминден келтек чегенден кийин эсине келди айтор мурдагы иштерин таштагысы келип, мен негизи жакшы окуймун деген ниетим бар эле, бирок эмнеге бул жолдо жүрөмүн? Мага Йонбек тобуна кирүү деле көп кызыктуу эмес. Андан көрө сабагымды окуп, экзаменге даярданып чоң окууга окусам болбойбу? Эмнеге өз тагдырымды өзүм бузуп жатамын деп бул убакта ооруканада жаткан чоң атасы менен сүйлөшүп, жада калса каарманыбыз Юнгамин менен достошконго дагы жетишет. Бирок Сончул бул убакта Йонбек кылмыштуу тобунун толугу менен эле мүчөсү болуп калгандыктан, ал жактан чыгыш такыр эле оңойлукка турган жок. Муну түшүнгөн каарманыбыз достору менен биргеликте Сончулду ал жактан алып чыгып кетүүнүн аракетин көрө башташат. Анда каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып, Сончул өзү дагы кылмыштуу чөрөөдөн чарчагандыктан, өлүм алдында жаткан чоң атасынын сөзүн эстеп, мурдагы жашоодон кайтууну чечет. Анткени Сончулдун чоң атасынан башка эч бир тууганы жок болчу. Ошондуктан чоң атасы бир күнү небересине кеңешин берип, эгер адам күн сайын жаңы нерсени үйрөнүп, жакшылыкка умтулуп, өнүгүү жолуна түшпөсө, демек ал адам өлүктөн айырмасы жок. Ошондуктан сен жашооңдо сөзсүз ийгиликке жеткениң деген сөзү эсинен кетпей, чоң атасы өлгөндөн кийин мурдагы жашоосунан толугу менен баш тартып жакшы жакка бурулат. Бул убакта каармандарыбыз мөөнөтү келип калган тестти тапшырып, андан ийгиликке жетишип, буга чейин мугалими аларга айткандай эле бир топ тепкич алдыга жылышат. Айрыкча каарманыбыз Юнгамин буга чейин эң акыркы орундуктарды ээлеп жүрсө, бул жолу 220 окуучунун ичинен 209-орунду алды. Бирок өкүнүчтүүсү каармандарыбыз бардык тараптан эле ийгиликке жете берген жок. Анткени мектепте өзгөрүү пайда болуп, хан өзүнүн таасирин жогото баштагандыгын байкап, окуучулардын бардыгына мушташ үчүн акча сунуштап мектепте кызычууну баштайт. Тот, кто за час поднимется в рейтинге, получит по миллиону вон. Ошентип мектеп мурдагы абалында эле бат эле тополоңго батып, хан өзүнүн жакын досу менен каарманыбыздын бөлмөсүнө келет. Ал Гаминге кайрылып, сен эмне бул мектепти өзгөртөм деп ойлодуңбу? Мага ишенип кой, эч качан колуңдан келбейт, анткени бул мектеп менин кол астымда. Силерди жок кылып бул мектептен чыгарып жибериш мен үчүн жөнөкөй эле иш. Эми өз аракетиңердин акыбетин тарткыла деп алардын бөлмөсүн талкалаттырып дагы салат. Ал эле эмес, хан адамдарды атайын уюштуруп, каармандарыбызды жаман көргөзүп, интернетке видеолорду жүктөп, жаман аттуу кылып салат. Бирок бул окуялардын бардыгы каармандарыбызды арткага чегиндирген жок. Алар тескерисинче мурдагыдан дагы күчтөнүп, демек мектепти оңдош үчүн хан менен күрөшүш керек экендигин билип, анын кылмыштарынын бардыгын ачыктап, күнөөсүн мойнуна коюунун аракетин көрө башташат. Бул жолу каармандарыбыздын катарына Сончул кошулуп, ал буга чейин хан менен жүргөндүктөн анын сырын билип, ал биринчи мугалим Ли Хан Гёнго кол салышы мүмкүн. Анткени мугалим хандын кылмыш иштерин ачуунун аракетинде жүрөт. Ошондуктан мугалимди коргоого алыш керек десе, бардыгы Сончулдун айтканындай болуп, бир күнү кечинде мугалимди алдап мектепке чакырышып кол сала башташат. Бактыга жараша буга чейин мугалимин аңдып жүргөн каармандарыбыз ал жерде даяр болушту. Ошентип эки тараптын ортосунда тез эле мушташ башталып, ар кимиси өзүнө ылайыктуусун кармап, бир эле Лиджууга ага ылайык эмес аябай семиз бала туш келип калат. Бирок жекеме жеке келгенде каармандарыбыз хандын балдарынан бир топко күчтүү экен. Анткени алар каршылаштарын биринин артынан бирин жеңишип, Живу каршылашынын семиз экендигине карабай ошол жерден прогибке чабат. Гамин болсо бул убакта хан менен мушташып жаткан болчу. Анда хан болгон күчүн көрсөтүп, каарманыбызга канчалык каршы чыкпасын, эч эле аракетинен майнап чыкпай каарманыбызга соккуларды өткөрө баштайт. Ошентип көп өтпөй эле алардын дагы беттеш аяктап, хан өзүн жоготуп, бул убакта сыртта өтө көп балдар эки тарап болуп бири-бири менен мушташууга даярданып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө хан ал жерге тарапташтарынын бардыгын чакырып койсо, каармандарыбыз дагы Юсон мектебинде окуп, хандын кылмыштуу тобун жаман көргөндөрдү ал жерге чогултушуптур. Ошентип бир мезгилде эле эки тарап бири-бирин көздөй чуркады. Пиханули ученика 11 класса. Нужно исключить.
Ошентип каармандарыбыз максатына жетип, хандын кылмыш иштеринин бардыгы ачылып, аны мектептен чыгарышып, жада калса Пактын апасынын өлүмүнө тиешеси болгондуктан камакка алышат. Бул окуядан кийин мектеп толугу менен өзгөрүп, буга чейинки атамандарга тиешелүү тиркеме дагы жок кылынып, мектепте окуймун дегендерге эч кандай тоскоолдук болбой, балдар окуусуна көңүл бура башташат. Ошентип каарманыбыздын акыр аягы окуу тайпасын түзүү максаты жакшылыкка алып барып, билеги күчтүү бирди жыкса, билими күчтүү миңди жыгарын толугу менен далилдеди. И наш путь поступления в университет продолжается. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жасап жаткан ишибизге ой жүгүртүп, эгер ал бизди жакшылыкка алып барса, аны эч качан таштабайлы.